Ondan bir топ жыл мурда Памирде эң мыкты бир бактылуу үй бүлө болгон. Ал үй бүлө Кудай Таалага кайрылып, эй жараткан, бизге бир бычакка сап боло турчу перзент берөгөр. Ул перзент берөгөр деп жалбарып, дуа кылышкан. Дал ошол дуаларын Кудай Таала пердесиз кабыл кылган экен. 2001-жылы перзенттүү болушкан. Дал ошол перзенттин Турганбай деп аташкан. Анан эми 2022 жылынын күз мезгилинин соңку күндөрүндө дал ошол Турганбай мырза кыскача элге чакан той берип, бата тилеп, той өткөрүп жаткан. Дал ошол Турганбай мырза келген жумурай журтту эки көзү менен тикелей карап, колун көтөрүп баарыңыздарга рахмат дейт экен. Колун көтөрөт экен. Колун көтөрүп баарыңыздарга рахмат деп турган жеринен ыраазычылык билдирип, бир ирет ийилип тазим этип коет экен. Эң сонун элдер ошол учурда кол чабат экен. Андан соң Турганбай мырза алакан ачып дуа кылат экен. Амин дейт экен. Эй жараткан, мени жарык дүйнөгө келтирген атам менен апакемди эки дүйнөнүн бактылуулугун насип кылган. Ар бир ушул тоюма келген инсандар бейишке ылайыктуу иш жасамайынча өлүмдү бере көрбөй я Раббим деп ниет кылат экен. Бүгүнкү тойго келген ар бир инсанды эки дүйнөнүн бактылуулугуна жетүүчүлөрдөн кылгын жараткан деп, амин деп биргеликте дуа кылат экен. Андан соң Турганбай артына бир бурулуп келинчегин карап, ушул сөзүмө сен да кошуласыңбы дейт экен. Аялы ордунан турат экен. Ордунан туруп ооба деп баш ийкейт экен. Баш ийкегенде Турганбай мырза апакесин издеп жөнөйт экен. Мени дүйнөгө келтирген апам кайда олтурду экен деп апакесин издеп жөнөйт экен. Ошол учурда дагы бир рет кол чабат экен туугандар. Апаке сизге рахмат деп жүзүнөн өп кучактайт экен. Кучактап ыраазычылык сөзүн айтат. Ошол учурда Абдулвахит агабыз: "Эй балам, сенин дүйнөгө келишиңе мен да салым кошком" дейт экен. Мага да келбейсиңби деп жанына чакырат экен. Атакеси менен жүз өбүшүп кучакташкан соң Турганбай бүгүндөн баштап экинчи атам бар эле, унутуп калдымын деп кайнатасын да кучактайт экен. Бисмиллахиррахманиррахим. Жараткан Кудай Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва салламга салам жана салаваттар болсун. Биринчиден атам, апам, жана ошондой эле экинчи атам, экинчи апам сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Жараткан сиздерден ыраазы болсун. Жана ошондой эле ата энем мени чоңойтуп, ушул даражага жеткизип, ушундай тарбияны берип, өстүрүп, жана ошондой эле экинчи атам, экинчи апам ошондой татынакай кызды мага тарбиялап, өстүрүп, билим алдырып, бүгүн мага жубай кылып берип отурасыздар. Сиздерге жараткан ыраазы болсун. Мен сиздерден ыраазымын. Ошондой эле ата энемден сырткары ушул жерге келген, алтындай болгон убактыларын бөлгөн жөнөкөй инсандар эмес. Жөнөкөй инсандар бардык эле тойго бара берет. Белгилүү кыргыз элине аттын кашкасындай таанымал болгон алым, устаздар, журналист байкелерим, агаларым, блогер достор, китепкөй, бир адамдан бир китеп долбоорун негиздеп, элдерди агартуу тармагына иликтеген, бак аягай баштаган жалпы жаштар, Марва телеканалында иштеген байкелер, Аяш атам белип отурат. Жана башка бардык досторума, буяктагы кайын журт, бир тууган агаларым, эжелерим, тайэжелерим, жеңелерим, кыздарыма бардыгыңыздарга чоң рахмат. Келип, шаң бөлөп, тоюма катышып, көңүлүңүздөрдү ачып, айтканда жакшылык каалап, бата тилеп отурасыздар. Сиздерден да жараткан ыраазы болсун. Мен дагы сиздерден ыраазымын. Бул жакта той жөнүндө айтып кете турган болсом, жеке өзүм төр жактан карап, олтуруп көрүп отурдум да. Той эң жөнөкөй жана эң сапаттуу болду десем өзүмө жагат, анткени жүрөгүмө нур, рух берип турган той болду. Жакшы сөздөр, алым устаздардын, пайгамбарыбыздын хадистерин, Курандан
келген аяттарды жана ошондой эле кыргыз маданиятында, кыргыз адабиятында тарыхтар, чыгармалар, макалдар, лакаптар бардыгы айтылып, мындайча айтканда бир 15 мүнөттүк рахат үчүн эмес, жан дүйнөгө түбөлүк рахат бере турган той болду. Ошол тойду алып барып, баарыбызды башкарып, өзү ооруп турса дагы, тамак ооруса дагы бүгүн шаңдуу алып барган Тимур байкеге терең ыраазычылык билдиребиз. Тамаданын иши деле өтө оор. Бар болуңуз, сизден дагы ыраазымын. Бардыгын акырында айтканда, неге мен акырында айтып атат деп жаман көрбөңүздөр. Эң акырында айткандар менин эң жакын адамдарым. Бул жакта турган мага, бул жакта негизи памирлик туугандарым дагы жок. Тага журт болуп берген Тей туруусунун чоңалайлык туугандарга дагы терең ыраазычылык билдирем. Тойго катышып берип отурасыздар. Сиздерге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле бүгүн барыңыздар байкеси десе байкеси, агасы десе агасы, жана ошондой эле бул өкүл апасыбы же кыздын подружкасыбы деп таң калгандар болсо, ушундай жапжаш болсо да жан дүйнөсүндө илим билимге умтулган, жан дүйнөсүндө билими, адеп аклагы бардык жагынан күчтүү агайым, устатым Табылды Муратбеков өкүл атам, жана ошондой эле Айдай жеңем деп калган. Мындан ары өкүл апам сиздерге абдан ыраазымын. Жараткан сиздерден ыраазы болсун. Мындан ары да акыл насаатыңыздарды берип, ар дайым бири-бирибизге сый мамиле кылып жүрө берели. Сиздерде бар болуңуздар. Ошондой эле бардыгына ыраазычылык айтыш керек. Себеби адамдарга рахмат айтпаган адам жаратканга эч качан шүгүрчүлүк келтире албайт дейт. Бул жакта тойду мен жалгыз эле негизинен жалгыз өзүм жоопкерчилик кармадым, бирок экранын артында турган адамдар бар. Бул жакта Чоңалайдан келген Турсунбай деген акабыз, жана ошондой эле Абидин деген таксырыбыз бул жакта болуп турат. Турсунбай ака каякта болду экен? Бул жакта камера тартып атат. Ушул эки агам өкүл атам баш болуп 4 киши болуп ушул тойду ушундай деңгээлде өткөзүп, программа түзүп, башка жактарын түзүп, күн-түн болбой өздөрүнүн убактысын мага бөлүп чуркаганыңыздар үчүн чоң рахмат. Сиздер мага кызмат кылсаңыздар, сиздер Алла ыраазычылыгын кылдыңыздар, сиздерге жараткан эки эселеп берген болсун. Жалпыңыздарга чоң рахмат. Айтылган каалоо тилектерге жаратканым жеткизген болсун. Гүлнур экөөбүз түбөлүк бактылуу бололу. Бар болуңуздар. Ассаламу алейкум.